Өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндөгү негизги маселелердин бири жарандардын салык сабатсыздыгы. Учурда бул көрсөткүч төмөн деңгээлде. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басарынын айтымында, салык сабаттуулугунун төмөндүгү көмүскө экономиканын өнүгүшү, мамлекеттик бюджетке түшүүчү кирешелердин сол чөнтөккө түшүшү сыяктуу бир катар маселелерди жаратууда. Ал учурда салык тармагында болуп жаткан жаңыланууларды калктын калың катмарына жеткирүү тапшырмасы турат дейт. Электрондук счет фактураларды киргизип, контролдук көзөмөл аппараттарын киргизип, аналитикалык системаларды, товарлардын жүгүртүүсүнө байкоо жүргүзүү системаларын киргизип атабыз. Мына ошолордун бардыгы албетте мамлекетибиз үчүн абдан жакшы, көп нерселерге алып барат. Бирок ошол эле учурда бул нерселердин бардыгы баягы калкка кеңири жана терең сиңириши зарыл экенин түшүнүп турабыз. Жыйында салык кызматын толук санариптештирүү темасы дагы көтөрүлдү. Калк арасында жаңы системаларды түшүнбөй, нааразычылык жаралбосу үчүн мамлекеттик салык кызматы өзүнүн кызматкерлеринен тышкары салык төлөөчүлөр, жогорку окуу жайлардын студенттери, ишкерлер, салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр үчүн түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүүнү пландоодо. Акыркы мезгилдерде ошол биздин анча-мынча реформаларга түшүнбөстүктөнбү, же болбосо ошол нерсе жетпей калгандыктанбы, калктын кээ бир катмарларында баягындай тескери мүнөздөгү буну түшүнбөстүк бир акциялар болуп өттү да. Мына ошондуктан биз салык кызматы азыр бүгүн тегерек стол өткөзүп, бул тегерек столдо ушул окуу жайлары, бир ученыйлар, окумуштуулар менен кошулуп, канткенде биз ар бир жасап аткан өзүбүздүн реформаларыбызды калкка кеңири жеткизе алабыз, калкка сиңире алабыз, ошол эле убакта калктын, өзүбүздүн коомдун, ар бир адамдын, ар бир жарандын баягы салыктык маданиятын көтөрө алабыз деген мааниде тегерек стол өткөзүп атабыз. Учурда өлкөгө кассалык көзөмөл машина системасы киргизилүүдө. Бирок буга айрым соодагерлер нааразы болуп, алар өткөн аптада Бишкекте ККМдин киргизилишине каршы өкмөт үйүнүнүн алдында акция уюштурган. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул аппаратты колдонуу убактылуу токтотулуп турарын, митингге чыккандардын өкүлдөрү менен маселени чечүүнүн жолун караштырып чыгаарын айткан. ККМ менен эсеп фактура чоң ишканалар үчүн жокко чыгарылбай турганы белгиленген. Ал эми экономика илимдеринин доктору Гүлназ Супаева көзөмөл кассалык аппараты көмүскө экономиканы жокко чыгарууну шарттарын айтат. Көрүп атасыздар, биздин мамлекетте болуп жаткан фискалдык саясат жана жалпы эле налогдук өзгөрүүлөрдүн трансформациянын шартында көптөгөн коомдо дагы кайчы ой пикирлер болуп атат. Жөнөкөй мисал менен айтсак эле, бул ККМ аппаратын киргизүү. ККМ аппаратын киргизүү бул мезгилдин талабы. Аны түшүнүп түшүнбөй азыр каршы чыккандар болуп атат. Күндө бир түшүнбөгөн ой пикирлерин айткандар болуп атат. Бул нерсе керек. Вообще дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдүн бардыгында бул нерсе киргизилген. Өлкө өнүгөм десе, биз мындан качпашыбыз керек. Муну эртеңки күнгө жылдырбашыбыз керек. Алсак салык жана камсыздандыруу мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдү түшүндүрүү максатында салык кызматы ишкерлер үчүн киреше салыгы, камсыздандыруу төгүмдөрү жана эмгек мамилелери боюнча тренингтерди өткөргөн. Социалдык тармактар аркылуу салык сабаттуулугу боюнча видео сабактарды уюштурду. Бул жалпысынан жарандардын жана жаш муундардын салык маданиятын жогорулатууга багытталган. Мырзайым Жолдошбекова, Вячеслав Кравченко, 5 канал.